Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күнүбүздүн темасы аял кишинин машина айдоосуна көз карашыңыз деген теманы козгоп отурабыз. Андыктан келиңиздер, сиздер да өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди биздин WhatsApp номерге калтырыңыздар, билдириңиздер. Сиздердин оюңуздар, сиздердин пикириңиздер бизге абдан маанилүү. Биз болсо сапарыбызды алга улайбыз дагы. Бүгүнкү куттуу студиябыздын коногу менен жаш талант, мына ушундай бир жакшы өнөрдү аркалап, азыркы күндө бир эл оозуна алынып бир жакшы чыгармаларын тартуулап жүргөн эстрада өрчүсү Нурсултан Аксубаев мырза келип отурат. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Кош келдик. Таңкы маанай жакшыбы? Жакшы, Кудай буйрса сонун. Баягы биздин аталышыбыз эле таңкы 5 деген, демек 5 деген маанай менен кирип келдиңиз. Кудай буйрса, эфирди 5ке эмес, бираздан 6ке да бөлөбүз да, Кудай буйрса. Баракелде. Мыкты жооп кылды. Эми мүмкүн болсо бүгүнкү күнүбүздүн темасы деп калдык. Биз алгач ирет өзүбүздүн теманы сизге сунуштайлы. Аял кишинин машина айдоосуна көз карашыңыз кандай? Аял киши азыр көп эле Бишкек шаарында болобу, көп эле жерлерде азыр аял заты машина айдап калды азыр. Ооба. Карасаң эле мындай аялдар авгон алып кетет, биян карасаң деле аялдар. Анан ушу мырзалар, эркек кишилер мына абайлап аз айдабай баштады деп коем да ошо. Демек, сиздин оюңуз кандай? Каршысызбы же макулсузбу айдаганына? Каршы дагымын, анан макулмун дагы да. Демек, орто жолдо баягы нейтральный. Ошондой да. Баракелде. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздердин да оюңуздар, пикириңиздер абдан маанилүү. Сиздер да калтырсаңыздар болот. Аял кишинин машина айдоосуна көз карашыңыздар деп. Мүмкүн болсо келиңиз, эми сиздин чыгармачылык өтөлү, өзүңүз жөнүндө бир тааныштырып, маалымат бериңиз. Кай жактын кулуну болосуз, кай жакта өстүңүз, балалыгыңыз кай жакта өттү, канча бир тууган дегендей келиңиз кененирээк. Келденде баштайлы. Саламатсыздар, урматтуу аталар, апалар, эже карындаш, бир туугандар, кутман таңыңыздар менен бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү жана жемиштүү өтсүн демекчимин. Мен өзүм Ысык Көл областынын Жети Өз районунун Желедүү айылынан туулгам. Аты жөнүм Нурсултан Аксубаев, 2002 жылы туулгам. Мен өзүм 3-1 тууганмын, мен улуусумун. Ошол. 3-1 туугандын улуусу. Улуусумун. Демек, сизден кийин менден кийин карындашым бар, карындашыман кийин иним бар. Баракелде. Азыркы күндө кай жакта окуйсуз? Бул өнөр жолуна кандай келип калгансыз? Балким баягы ата-энеңиз тараптан келген талант дегендей. Азыркы учурда Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык коллежинин 4-курсунда окуйм. Баракелде. Бул чыгармачылыкка аралашкан өзүм мектепте окуп жүргөндө эле кызыгуум болгон, ушундай элге кызмат кылсам деген, чоң элдер менен жүрсөм деген жакшы кыялдарым бар болчу. Кыялдарга аракет кылып, Кудай буйрса, азыркы күндө акырындан аралашып, Кудай буйрса, акырындан жакшы болот. Жетип келет. Баракелде. Эми чуу дегенде эле бысымылда деп бир аккордеонуңузду ала келген соң чыгарма аткарбасак болбостур. Мүмкүн болсо бир жагымдуу чыгарма аткарып өтсөңүз. Анда сокуру көргөнүң койбойт, дүлөй укканың койбойт болуп эле. Ошо барган сайын эле ушуларды ырдай берем, ар кайсы барсам. Сыймык Бешекеев агабыздын жакшы сөз айтышмага деген чарбасына. Кара көз сасыл затым, кашымда жүрчү жакын, караның издеп келем, кайталап уламапым. Жаркылдап качты кага, жакшы сөз айтчы мага. 100 жылга жашоочудай, жүрөккө тапчы дабай. Жаро кир жарпын жасы, жан дүйнөм тарткан сана, жаргын чачы кана, жакшы сөз айтчы мага. Топ кыздар бара жатса, көрүнбөйт сенден башка, бакытым өзүң болуп, ай багындым махабатка. Жаро кир жарпын жасы,
чашыкана, пожалуйста, жакшы сөз айтчы мага. Жаркылдап качты кага, жан дүйнөм тарткан сана. Жарыгы чашыкана, жакшы сөз айтчы мага. Жарыгым жакшынаме, талайым татынаме. Карегиң тик карого, кантип мен батынаме. Жаро кер жарпын жасы, жан дүйнөм тарткан сана. Жарыгы чашыкана, жакшы сөз айтчы мага. Жаркылдап качты кага, жакшы сөз айтчы мага. 100 жылга жашоочудай, ай-ай, жүрөгү тапчы даба. Жакшы сөз айтчы мага. Айтмакчы, бул чыгарманын сөз обону Сыймык Бейшекеевдики. Жана пожалуйста деген жери өзүңүздүкү. Баракелде. Мыкты болсун. Ардактуу теле көрүүчүлөрүбүздөн келип отурган билдирүүлөр бар. Биздин бүгүнкү темабызды утурлай. Мен Москва шаарында такси кылган аялмын. Эркектер тапканды табып, мен дагы үй бүлөмдү багып отурам. Анан кандай тең укуктуу эмес деп эжекебиз өз билдирүүсүн жиберген экен. Дагы бир билдирүү келген. Жүрөгүм жүрөгүңдү сагынганда, сагыныч көз жаштары агылганда, эркелеп ак жүзүңдөн өпкүм келет, карегим карегиңе тагылганда деп ушуга обон жаратып көрчү, конокко узаткыла чыгырдап берсин дейт. Сизге ушул чыгарманы ырды жазган экен. Бул ырды обон салып ырдап көрсүнчү деп сизге бир текст жиберген экен айтор. Обон салып көрүүңүздү өтүнүп аткан экен. Дагы бир билдирүүбүз бар экен. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Нурикинин мөркүнүң өссүн, үнүңө үн кошулсун деп Желедөбөдөн Аваң Алтынбек Нурик дейт. Чоң рахмат, баракелде. Мына ушундай жакшы каалоо тилектер, жылуу сөздөр адамдын жан эритет дейт, адамга күч берет дейт, дем берет дейт. Анан ушундай деги эле мактоону жакшы көтөрөсүзбү? Же мындай бая айтылат эмеспи? Баатырды баракелде өлтүрөт деп. Баракелде деген сайын көкөлөп кетишибиз ыктымал. Анан ошондон утурлай суроо берип отурам. Сиз кандай көтөрөсүз деги эле мактоону? Негизи чыгармачылыктагы любой инсан, байкелерибиз, эжелерибиз негизи эле назик болушат да. Назик болобуз да. Мындай баттарынабыз, бирдекени өзүбүзгө кабыл алып алабыз. Тарынчак болобуз да. Демек, мактоону дагы бат эле кабыл алып, анан бат эле учуп кетесиңер. Ооба. Бул эми жылдыз деген бир оору бар билесиздер. Ошол оору тууралуу айтып аттым элем. Бул жылдыз болуп көрдүңүз беле? Же болбосо жылдыз болгонду көтөрө аласызбы деп мындай. Кээ бирөө жылдыздыктан текеберлене баштайт. Баягы ушундай инсандарыбыз да бар. Менмин деген. Мен ойлойм, адам канча мисалы бай болобу, чоң болобу, жылдыз болобу, башында кандай болсо, аягына чейин жөнөкөй болсо, демек көптөгөн бийиктерге жетет дейсиз. Баракелде. Бизге келген билдирүүлөр бар экен. Токон Эшбаевдин Жамгыр төктү деген ырдап бериңизчи деп өтүнгөн экен. Рахмат, ыраазычылык билдирем деп дагы билдирүүлөр келип отурат. Кутман таңыңыздар менен урматтуу кыргыз элим, мен аялдардын автоунаа айдоосу эркектер менен тең укуктуу деп айталам. Автоунааны бүт эркектер создавать этет. Аркага бере албаган эркектер бар. Пробка аварияны туура эмес айдашып, пробка кылган бүт эркек кишилер. Оң, сол, встречный, светофор дегенди билбеген, линияларды, обгон деген жол эрежесине барбы, жокпу билбеген эркектер
толло. Аялдар көбүнчө жаңы үйрөнүп жаткандар гана создавать этиши мүмкүн. Албетте аны туура түшүнүш керек. Эркектердин деле жаңы үйрөнчүктөрү пробка кылган толо. Мыйзамга ошол аялдарга айдоого тыюу киргизиш керек деп айткан жарандын өзүнө мыйзам киргизиш керек. Анда автоунаа менен тирилик кылган аялды бак анда деп Нурмира Каракулжанын кызы. Мына СМСимди окубадыңыздарго дейт. Эжеке, сиздин дагы өзүңүздүн ой пикириңиз бизге маанилүү. Сиз жиберген пикирлерди биз бөлүшүп турабыз. Эми Нурсултан мырза, келиңиздер, көпкө созбойлу, дагы бир артынан эле жагымдуу чыгарма болсо. Артынан сүйгеш деген чыгарманы аткарып берейин. Баракелде. Келе жаткан майрамына утурлай. Сүйгеш деген ар дайым жүрөгүңүздөрдө сүй болсун дейли. Баракелде. Азыркы убакыт жаш кезде сүй заманы эле. Көңүлүдүн черин жазып, көздөрдүн сүйү чачыр. Жол түшүп сүйгөндөргө жолуккан кандай бакыт. Гүл кармап колдорума, бактылуу болгонума. Мен сени көрүү үчүн баратам жолдомуна. Гүл кармап колдорума, бактылуу болгонума. Мен сени көрүү үчүн баратам жолдомуна. Артылып колдор аста, арбалып махабатка. Эричишип кетеличи, арманды таштап артка. Мен сени сүйөм дечи, сендик мен сендик дечи. Бул өмүр жатта калсын, сенин ушул дечи. Men seni suyum deşi, sendik men sendik deşi. Bul ömür jatta kalsın, senin uşu geçi. Gül karmap koldurma, baktılуу dolgonuma. Men seni görüşün, baratam joldomuna. Gül karmap koldurma, пробкада баратам жолдомуна. Сиз ар бир обон, ар бир сөзгө эле өзүңүздүн сөздү дароо эле кошуп кетет окшойсуз. Сиз айткандай, биякта эжелер жазып, пробка эркектер кылат деп. Аны ошону кошуп кеттим. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мүмкүн болсо бир канча көз ирмемдерден соң кайрадан жолугабыз.